Assalamu алейкум кадырлуу көрөрмандар, кыскача баяныбызды баштайбыз. Биздин каналыбызга каттала кетиңиздер. Эл аралык маалымат булактарына таянып, соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Иран менен Израилдин ортосундагы согуш 5-жумага аяк басып, кырдаал болуп көрбөгөндөй кооптуу нукка бурулду. Associated Press агенттиги кабарлагандай, бүгүн жума күнү Иран тарап жакынкы чыгыштагы бир катар маанилүү буталарга соккуруп, Кувейттеги ири тусуздандыруучу заводду иштен чыгарды жана ири мунай иштетүүчү ишкананы аткылап, натыйжада жалбырттаган өрт чыкты. Бул чабуулдарга жооп катары Америка Кошмо Штаттары менен Израилдин аскердик аба күчтөрү Тегерандын четиндеги стратегиялык аскердик аймактарга жана Кереш шаарындагы ири көпүрөлөргө ракеталык соккуларды урушту. Ирна мамлекеттик агенттиги бул соккулардан кийин Иран өзүнүн суверенитетин коргоо үчүн бардык аскердик кубаттуулугун колдонууга даяр экендигин жана аймактан Америка Кошмо Штаттарынын базалары толугу менен чыгарылышы керектигин кескин түрдө талап кылды. Рейтер агенттигинин маалыматына ылайык, Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иранга согушту токтотуу боюнча 15 пункттан турган шарттуу планды сунуштады. Бул пландын өзөгүндө Ормуз кысыгын токтоосуз ачуу жана Ирандын өзөктүк программасын толук токтотуу талаптары бар. Бирок Тегеран бул сунуштарды алсыздыктын белгиси катары сыпаттап четке какты. Washington Post гезити Ак үйдөгү булактарына таянуу менен Америка Кошмо Штаттарынын аймакка миңдеген деңизчү аскерлерин жана десантчыларын жөнөтүүгө буйрук бергендигин жазды. Бул жакынкы күндөрү масштабтуу кургактагы операциянын башталышынан кабар берет. CNN телеканалы согуш башталгандан бери Иранда каза болгондордун саны 1900-дөн ашканын, ал эми Израиль тараптан 19 адам курман болгондугун тактады. CCTV телеканалы Кытай бийлигинин билдирүүсүн таркатып, тараптарды дүйнөлүк соода жолдорун курчоодон бошотууга чакырды. Анткени Ормуз кысыгындагы блокададан дүйнөдө мунайдын баасы кескин кымбаттап, Брент үлгүсүндөгү мунайдын баасы баррелине $141 жетти. Бул 2008-жылдагы глобалдык кризистен берки эң жогорку көрсөткүч. BBC маалымдагандай, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинде Бахрейн тарабынан сунушталган кемелердин коопсуздугун камсыздоо үчүн аскердик күч колдонууга жол ачкан резолюция боюнча добуш берүү бүгүн техникалык себептерден улам кечиктирилди. Учурда дүйнө коомчулугу президент Трамптын Иран эгер 6 апрелге чейин кысыкты ачпаса, анда анын энергетикалык инфраструктурасына кыйраткыч сокку урулат деген ультиматумуна тынчтануу менен көз салууда. Кырдаал саат сайын курчуп, тараптар ортосундагы дипломатиялык көпүрөлөр дээрлик жок болуп баратат. Бүгүнкү жаңылыктар ушулар болду. Биздин каналга каттала кетүүнү унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.